Жакынкы аралыкта кыргызстандыктар үчүн жашыл коридор уюштурулат. Бул тууралуу Кыргызстандын Россиядагы элчилигинин басма сөз кызматы билдирди. Элчилик Россиянын Казакстандын чек арасындагы Оренбург облусунда жана Башкортостон Республикасында Оренбург облусу менен чектешкен жерлерде Кыргыз Республикасынын жарандарынын топтолушуна байланыштуу төмөндөгүлөрдү билдирет. Казакстан Республикасынын чек арасы жабык, элчилик жарандардын орус-казак чек арасына баруудан алыс болууга чакырат. Ошол эле учурда Россиянын Казакстандын чек арасындагы Кыргызстандын жарандарын жардам берүү максатында Кыргызстандын өкмөтү казак тарап менен биргеликте Казакстандын аймагы аркылуу транзит менен жарандардын кетишин уюштуруу иштерин улантууда. Орусия коронавируска каршы вакцина менен камсыздоодо Кыргызстанга артыкчылык берет. Бул тууралуу бүгүн 22 сентябрда Орусиянын өкмөт башчысынын орун басары Алексей Аверчук Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбековдун кабыл алуусунда болгон учурунда билдирди. Анын айтымында Орусия коронавирустун жаңы тибине каршы вакцинаны Кыргызстанга жеткирүү маселесине артыкчылык бермекчи. Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков бүгүн 22 сентябрда Орусиянын өкмөт башчысынын орун басары Алексей Аверчукту кабыл алды. Аверчук өлкөгө соода, экономикалык, илимий техникалык жана маданий гуманитардык кызматтык боюнча Кыргыз-Орус өкмөт аралык комиссиянын кезектеги жыйынына катышууга делегацияны баштап келген. Орусия сыноодон өткөрүп жаткан коронавируска каршы вакцинаны алып келүү боюнча эки өлкөнүн тийиштүү органдары сүйлөшүп жатканын мамлекет башчы Сооронбай Жээнбеков мурдараак биринчи радиодогу маегинде айткан болчу. Мектептер реалдуу режимде окууга качан өтө турганы азырынча белгисиз. Бардыгы өлкөдөгү эпидемиологиялык кырдаалга жараша чечилет. Бул тууралуу Спутник Кыргызстан агенттигине билим берүү жана илим министринин орун басары Надира Жусупбекова билдирди. Буга чейин министр Каныбек Исаков президент Сооронбай Жээнбековго октябрдан тарта окуучуларды мектепке тартууну сунуштаган. Жусупбекованын айтымында Саламаттыкты сактоо министрлиги өлкөдөгү эпидемиологиялык кырдаал туруктуу деп айтып уруксат бергенден кийин гана окуучулар мектепке бара башташат. Азырынча белгисиз. Бардыгы эпид кырдаалдан көз каранды. Анткени балдардын, педагогдордун ден соолугу башкы орунда. Октябрдан баштап азыркы тапта Саламаттыкты сактоо министрлигинин адистери менен иштеп жатабыз. Мисалы, кандай эрежелерди сактап, окуучу педагогдорго оору жугуп калбаш үчүн эмне кылуу керек деген маселелер талкууланып жатат. Коронавирус боюнча статистикага таянып, ар бир аймактагы мектептердин ишине талдоо жүрүүдө. Бул маселе жакын аралыкта чечилет деп ойлойбуз. Окуу баштала турган болсо, алдын ала айтылат, деди министрдин орун басары. Жусупбекова окуучулар реалдуу режимде окуй баштаса, мектеп формасы классикалык түрдө үстү ак, алды кара боло турганын, бирдей форма кийүү талабы алып салынганын кошумчалады.